Сабактын темасы жумушсуздук деген эмне? Ар бир мамлекеттин өзүнүн калкы бар. Мына Кыргыз элинин калкы 5 миллиондон ашык деп атабыз. Ошол калктын ичинен жумушка жарамдуу же болбосо эмгекке жарамдуу адамдар бул 16 жаштан адам ресурсуна кирет. Адам ресурсу 16 жаштан 60ка чейин, азыр 62 деп көтөрүп коюшту бир азга. Канча убакытка кайра калууна келе негизи 60ка чейин эркектер, ал эми 55ке чейин аялдар, кыздар жумушчу күчүнө же болбосо адам ресурсун түзүшөт. Ушул жумушчу күчү, адам ресурсу толугу менен жумушчу күчүн жумуш менен камсыз кылуу мамлекеттин рынок экономикасында айрыкча колунан келүү мүмкүн эмес экен. Ошонун негизинде жумушсуздук келип чыгат экен. Жумушсуздук дегенди кандай түшүнөбүз? Бул жумушу жок адамды эле биз жумушсуздук деп айта албай түшүнүүдөн алыс болушубуз керек экен. Бизде Кыргызстанда абдан жумушсуздук күчөп атканын биз көрүп атабыз. Рынок экономикасында айрыкча ар бир адам өзү үчүн өзү жумуш издеп, өз үй бүлөсүн багууга аракет кыларын көрүп атабыз. Эл уже түшүнүп калды. Эл муну түшүнүп калды. Демек, жумушсуздук бул жумушу жок, бирок аны активдүү түрдө издеп жүргөн эмгекке жарамдуу адамдардын санын жумушсуздук дейт экенбиз. Адамдардын саны. Мына Кыргызстанда жумушу жок жаштар дагы ата энесинин мойнуна минип, үйлөнүп, бала чакасы менен кошо жумушу жок үйүндө отургандарды көрүп атабыз. Ал эми андан жадагандар көпчүлүгү чет өлкөгө жумуш издөөнүн аркасынан жумуштун айынан чет өлкөлөргө кетип жаткан жарандарды биз билебиз. Айрыкча мына Россияга официалдуу түрдө 800 миң, официалдуу эмес 1 миллионго чамап калды деп атат. 800 миң биздин жарандар, кыргыздар, мейли коро шыпыргыч болобу, мына бул жерде көрүп атабыз, же болбосо курулуш жагында болобу, күнүнө вагондоп билет калбай калганга чейин ушундай кетип атышат. Мейли Казакстанга, Россияга, Америка Кошмо Штатында, Россияда мына 800 миңден ашык адамдар бул эмеде өзүнүн эмгегин сатып, бөлөк эл, бөлөк жерде ушунчалык баягы жумуштун айынан четте жүрүшөт, тышта жүрүшөт. Ошондой эле чет өлкөлөрдөн Америка Кошмо Штатында канчалаган адамдарыбыз ушул дагы чет өлкөдө жүрүшөт, көптөгөн адамдар. Мына ушул жумушсуздук ар бир үйгө түшкөн мүшкүл иш болуп саналат экен. Жумушсуздуктун натыйжасында адамдын психологиясы бузулуп, өз жанын өзү кыйганга чейин баргандар болот экен. Мына ушул жумушсуздук бул мамлекеттин эң негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп саналат экен. Муну менен күрөшүүдө, жумушсуздук менен күрөшүүдө мамлекет көп иштерди жүргүзүүгө тийиш. Бул жумушсуздук акырындык менен адамдардын ар бир айылдын, айыл өкмөтүнүн, ар бир региондун көйгөйү болуп саналыш керек. Көйгөй. Ушул жумушсуздуктун айынан врачтар, жогорку квалификациядагы врачтар бизде жылдан жылга
чет өлкөгө кетүүнүн натыйжасында эмгек акы жогору болгондуктан врачтарыбыздан айрылып атабыз. Жогорку программисттер ошондой эле юристтер, мына ушулардын баардыгы жумуш издөөнүн, өзүнүн мамлекетин баалабагандыгынын натыйжасында чет өлкөлөрдө жүргөнү бизге маалым. Мына Кыргызстанда жумушсуздуктун деңгээли Сапар Орозбаковдун белгилөөсүндө бул адамдын Сапар Орозбаковдун интернетте жазган интервьюсунда азыркы деңгээли, жумушсуздуктун деңгээли 20% тегерегин түзөт деп белгилеп атат ачык эле. Ал эми улуттук статистикалык комитеттин билдирүүсү боюнча жумушсуздуктун деңгээли 2,9% гана түзүп атат. Бул кандай көрсөткүч экенин өзүңүздөр баалайт болсоңуздар керек. Абдан төмөнкү көрсөткүч болуп атат 2,9. Ал эми ушул эле Жаштар министрлигинин отчетунда өткөн май айында жазылып жүргөн, май айында берилген отчету боюнча Жаштар министрлигинин 6,9% деңгээли 6,9% түзөт дейт. Областтар боюнча эң жогорку жумушсуздуктун деңгээли Нарын областында болуп жатат. Ал эми калган областтарда 1,6%тен 2,6%ке чейин 2,6% бул Ош, Жалал Абад региондорунда, областтарында экендигин белгилешкен. Эми жумушсуздуктун деңгээлин кантип табабыз? Жумушсуздуктун деңгээлин табуу үчүн, жумушсуздук канча адам жумушсуз болсо, ушул жумушсуз адамдардын санын, жумушчу күчүнө же болбосо жанагы эмгек ресурстары дедик, ошого бөлүп пайызын табыш үчүн 100%га көбөйтүп. Мына ошондо жумушсуздуктун деңгээли келип чыгат. Ал эми жумуш менен камсыз кылгандыктын деңгээлин табыш үчүн, жумуш менен иштеген адамдардын санын жумушчу күчүнө бөлөбүз. Жанагындай эле пайызын табыш үчүн канча пайыз түзөрүн 100%га көбөйтүп ийсек, жумуш менен камсыз кылгандыгын пайызын таба алат экенбиз. Ошону менен бирге эле жумушсуздуктун деңгээлин дагы ушундай жол менен тапса болот экен. Жумушсуздуктун түрлөрү боюнча кийинки сабакта таанышабыз.